Кайырлуу күн баршаңызга, каналыма кош келдиңиздер. Сиздермен бирге Гүлмира. Бүгүн осундай үй жагдайында сгущенка дайындайтын боламыз. Міндетті түрдө дайындап көрүңүздөр, өтө оңай жасалады. Міндетті түрдө каналыма тиркелип коюңуздар, алдағы убакытта жаңа видео рецепттерди биринчи болуп көрөсүздөр. Бизге кереги 1 литр сүт, 1 стакан кант. Осуну куюп, баардыгын жакшылап аралаштырып, газдын астына коябыз. Газдын астын жогары коябыз кайнаганча. Кайнаган соң осулай үздүксүз аралаштырып туруу керек, онда тасып кетүү мүмкүн. Кайноо убакыты 30-40 минут. Минекей биздин сгущенкамыз дайын болайын деди. Осулай коңур түстес болуп, сүтүмүз тартылып, адемі болуп кайнап чыгуу керек. Міндетті түрдө осуну осундай ситадан немесе блендерден өткүзсөңүздөр болот, сол өзүндө иртик-иртиктери калмаш үчүн. Каналымда тагы пайдалуу рецепттер бар, каналымдан көрсөңүздөр болот. Осулай ситадан иртиктерин ажыратып алатын боламыз. Осындай суюк консистенция болады, одан коркпаңыздар. Холодильникте 1 күн турган соң коюланатын болады. Міндетті түрдө жасап көрүңүздөр. Менин рецептиммен кеңеш берем сиздерге. Минекей уже бизде 1 күн турду, коюланды. Эгер будан да катты коюу болсун десеңиздер, тагы да 10-20 минут кайнататын боласыздар. Осы рецептпен жасап көрүүгө кеңеш беремин. Эгер видео унаса, менин каналыма тиркелип коюңуздар, алдағы убакытта жаңа видео рецепттеримди биринчи болуп көрөсүздөр.